Катарын толуктаган сап башында турган инсан катары чакырып отурабыз. Бүгүн биздин темабыздагы кайрымдуулук жөнүндө, Орозонун эң алгачкы күнүндө мына ушундай элдерге биз кайрымдуулук жөнүндө дагы жакшы бир маалымат берели деп сизди чакырып калган учурубуз. Анан деги эле ооба кайрымдуулукту абдан көп кылып жүрөбүз. Анан көп балалуу үй бүлөлөргө ошол менен катар 3М төрөлгөн, анан жакында эле 4М төрөлгөн үй бүлөлөргө белек бердиңиз. Ошо анан кийин жакын аранын ичинде эле негизинен Имамидин агай 4 балалуу эм төрөлдү Кыргызстанда. Бул ушунчалык жалпы кыргыз элинде мындай сезимин ойгото турган мыкты жакшы көрүнүш болду десек дагы жаңылышпасак керек да. Анан сизди көп балалуу үй бүлөлөргө, муктаж үй бүлөлөргө дагы үй берип келгениңизди билебиз. Ушул 4Мди төрөлгөндө сизде кандай сезимдер болду? Эми айтып кеттиңиздер, чындыгында бул мындай төрөлүүлөр, ушундай кыргыздын санын көбөйлөрү кыргыз элине, жерине бир күчтен берчү, дух берчү нерсе да, эми түшүнгөн адам үчүн. Албетте, бул Кыргызстандын тарыхында экинчи үй бүлө. Биринчи үй бүлө билесиздер 2015-те төрөлдү болуш керек. 2015-те ушу Ысык көл жергесиндеги үй бүлө Кыргызстан жергесиндеги Кыргыздын тарыхында биринчи ирет 4М төрөлүп, колубузда келишче биз аларга бир батир бөлүп берген болчук. Анан эми баары бул нерсени баягы туура эле кабыл алды. Себебинде максатыбыз баягы пиар, максатыбыз саясат эмес. Чындыгында Кыргыздын санын көбөйткөн үй бүлөгө таазим иретинде, ошолорго баягы рахмат иретинде бир ишкердик билдетти аткарган болчук да. Анан мына көп өтпөй эле Кудай Тааланын керемети, Кудай Тааланын каалоосу менен мына Кыргыздын тарыхында экинчи үй бүлө 4М болуп төрөлдү да. Төрөлгөндө албетте ошо соц тармактарда байма-бай жарыяланып кетти. Албетте биринчи эле ирет сүйүнгөнүм, билесиздер, Кыргыздын саны ал 10 миллионго жетмейин, биз үй берүүнү токтотпойбуз деген бир элге жарыябыз бар болчу да. Анан баягы көйгөнүгө сүйүнүү сезими өтө эле бийик болду. Баягы кандай болбосун биз ушу кыргызстандыктар көбөйүшүбүз керек. Кандай болбосун кыргызстандыктар баягы жайылышыбыз керек. Ошого сезим бийик болду. Буйруса мына мен ошол Москва жергесинде ушу мамлекеттен сыртта көбүрөөк болуп калып, ушу келишиме ал үй бүлөнү чакырып, биздин офис кеңседен ал акыбал менен таанышып, жакындан таанышып, буйруса жакынкы араларда, эми өзүңүздөр да ушул кепти баштап койдуңуздар, буйруса сиздердин ушу куттуу студияңыздарга биз ушул экинчи жолу тарыхка кирген үй бүлөгө бир батир белек кылдык деп студияңыздарга келебиз.